Саламатсызбы жеке, өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз? Саламатчылык, мен атым Гүлшан, Баткен кыздар федерациясынын насачысы. Азаматсыз. Анда эмесе бүгүнкү болуп өткөн иш-чара жөнүндө өзүңүздүн ой пикирлериңизди айтып өтсөңүз. Бүгүн биздин Кадамжай районунда Сармерден, кыз жиги Сармерден иш-чарасы болуп өттү. Бул иш-чарада кыргыз тилин даңктап, иш-чара болуп өттү. Ошол иш-чаранын өтүшү өтө сонун болду. Биз 11 октябрь күнү кыздарды колдоо күнүнө да иш-чара өткөргөнбүз. Мына ошону улай эле бул иш-чарадагы кыз жигиттер ортосунда болгон иш-чарада дагы бир топ өзгөрүүлөр бар экен. Жигиттердин кыздарга болгон сый урматын байкадык, маданиятын байкадык. Анан ушул иш-чаранын жүрүшүндө биз мобилдик кино фестивалда жеңип алган окуучу кыздарыбызды сыйлыктары менен сыйладык. Азаматсыз. Ошол кыздарды мобилдик кинофестивалдан жеңүүчүлөрүн сыйлап жатканда сизде кандай сезимдер болду? Мобилдик кинофестивалдан жеңип алган окуучуларды сыйлап атканда менин ошол келген кыздардын өздөрүнөн да байкадым. Ошондой эле залда турган, аны колдогон мугалимдер жааматы, ата-энелер, ошол залда отургандардын баардыгын кубангандарын көрдүм. Анын жүздөрүнөн кубанып турган жүздөрдү көрдүм. Өтө бир башкача сезимдер болду. Кубаныч сезимдери болду деп айтсам да болот да. Жакшы. Ушул иш-чарадан кийин сиз кандай максаттарды койдуңуз мындан кийинкиге? Демек, бул иш-чарадан кийин биздин райондо ушул 3 кызыбыз орундалып, биринчи баш байгени биздин кыздарыбыз, мектептин окуучу кыздары жеңип алгандан кийин мен ойлоп калдым. Демек, жеңсе болот экен, кыздарга, окуучу кыздарыбызга бир стимул берип, аларга дагы шарт түзүп берсек, алар дагы мындан ары дагы кадамдарын кеңири таштай алат экен, ой максаттарга жетсе болот экен деп өзүмө максат кылып атам. Алдындагы адам укуктары боюнча дагы ушул конкурска катышып, дагы бир чоң ийгиликтерге жетишебиз буюрса деген ой тилектер пайда болду. Буйруса, айткан максаттарыңызга биргеликте жетишебиз. Анда эмесе интервью бергениңиз үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуз. Чоң рахмат силерге дагы. Окууларыңарга ийгилик болсун. Ден соолукта болгула кыздар.